Иш-чарага номер 85 кесиптик лицей ашпозчулук боюнча унутта калып бара жаткан мергенчинин тамагын көргөзмөгө коюшкан. Бул аш бөдөнөнүн эти менен даярдалып, жанына калама нан коюлган. Тамак ысык кармалыш үчүн үстүнө бозуй сымал нан жабылып турат. Атайын ушу мергенчинин тамагы деп мына бөдөнөдөн жасалган тамакты алып келдик. Ушу каламасы менен атайын мештин үстүнө бышырып, илгери атабыз ушу талаа түстө, тоо ташта жүрүп, ушул табияттагы ушундай жаныбарларды дагы өзүнүн рацион тамагына кошуп жешкен экен да. Мунун ден соолукка пайдалуулугун дагы абдан маани берип билишкен. Ошондуктан биз ушу окутуп жаткан балдарыбызга, жаштарга ушул мергенчинин тамагы деп атайын ушу бөдөнөнүн этин эми жаңы технология менен атайын маринадтап, анан жасап келдик. Чемпионат ушул жылдын ноябрь айында старт алып, тандоо туруу 30 ноябрга чейин республикадагы бардык кесиптик лицейлердин базасында уюштурулуп, мыктылар регионалдык турга жолдомо алышкан. Азыр экинчи тур Каракол жана Балыкчы шаарларында өткөрүлүп жатат. Иш-чаранын алкагында Ысык Көл облусундагы 8 кесиптик окуу жай ишмердүүлүгү жана жетишкендиктери тууралуу көргөзмө уюштурушкан. Программалар бир күндүк деп эсептелген. Кече бардык кесиптик лицейлерден Нарын, Ысык Көл областарынан келип жайгашышты. Бүгүнкү күндө 4 багыт боюнча, 4 кесип боюнча жүрүп жатат. Каракол шаарында 14 лицейдин базасында ширетүүчү технологиясы жана ашпозчулук өнөр боюнча 2 кесип боюнча өтүп жатат. Ал эми Балыкчы шаарында 3-чү кесип бул мода технологиясы. Чемпионаттын негизги максаты жаштар арасында жумушчу кесиптерди даңазалоо, алар аркылуу окуу жайдан алган билимдерин, кесиптик көндүмдөрүн сынактар аркылуу элге тартуулоо. Ошондой эле Кыргызстанда жумушчу кадрларды заманбап технологияларды колдонуу аркылуу даярдоону эл аралык деңгээлге жеткирүү. Бул иш-чаранын негизги максаты бизде билим алып жаткан кесиптер боюнча билим алып жаткан окуучулардын бир кесиптик чеберчилигин арттыруу, ал аркылуу ушундай сынактарды уюштуруу аркылуу алардын көндүмдөрүн калыптандыруу жана чыгармачылыктарын, шыктарын ойготуу болуп саналат. Быйыл 2023-жылы Кыргызстан World Skills International билим берүү жана илим министрлигинин жана КАСЕФ коомдук уюмунун демилгелери менен кошулган. Бул уюмга мүчө болуу менен биздин 16 жаштан 22 жашка чейинки улан кыздар кесиптик чеберчилигин көрсөтүү аркылуу жыл сайын эл аралык деңгээлдеги сынактарга катышуу мүмкүнчүлүгүн алат. Аталган уюм дүйнө жүзү боюнча 60тан ашык адистер жана кесиптер боюнча жүргүзөт. Негизи КАСЕФ менен биздин Министерство образования меморандум түзүп, биздин Кыргызстан өлкөбүз ошол дүйнөлүк World Skills деген организациясынын мүчөсү болду да быйыл. Ошол аркылуу эмки жылга деген Лионго даярдап 3 специальность боюнча балдарды даярдай чыгуу, ошондо регионалдык чемпионат кылып уюштуруп, андан кийин январь айында буюрса дагы республиканский чемпионат кылып, ошонун финалисттерин, чемпиондорун биз деген эмки жылы ошо Лионго даярдайбыз. Жалпысынан регионалдык чемпионатка 21 улан кыздар атсалышууда. Аларды 21 насаатчы устат коштоп жүрөт. Республикалык таймаш 2024 жылдын январь айында өтөт. Тандалган мыктылар келерки жылдын сентябрь айында Франциянын Лион шаарында өтө турган эл аралык сынакка катышмакчы. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касьянов, Илич Касейинов, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн.